Мындан 64 жыл мурда салынган Каракөл шаардык ички иштер бөлүмүнүн имаратынын эскилиги чак эле жеткен болчу. Элдин коопсуздугун камсыз кылган күч түзүмдөрү кооптуу жайда иштеп келишкен. Чатырынан суу өтүп, имарат урап калуу коркунучунда турган. Шарты начар эскирген имаратта иш алып барган Каракөл шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери бүгүн заңгыраган 2 кабаттуу заман талабына ылайыктуу жаңы имаратка ээ болуп отурушат. Бул имарат ички иштер министрлигинин колдоосу менен дал ушул жерге салынып, 10 айдын ичинде пайдаланууга берилип жатат. Баарыңыздарды жаңы имаратыңыздар кут болсун. Ушул жана башта айтып өткөндөй кылмыштуулуктун алдын алууда, ошондой эле элдин коопсуздугун сактоодо өзүңүздөрдүн ак милдетиңиздерди аткарып жүрө беришиңиздерге тилектешмин. Жергиликтүү бийлик сиздерди ар тараптуу колдоого даяр. Азыр жаңы имарат заманбап шартта бүткөрүлдү. Бул күнү анын ачылуу аземи орун алды. Ага ички иштер министрлигинин орун басары баштаган бир катар жетекчилер катышты. Милиция кызматкерлери үчүн иштөөсүнө эми толук кандуу шарт түзүлүп берилди. Жаңы жаркыраган мекемеде элдин тынчтыгын камсыздап иш жүргүзө башташты. Жаңы имарат 2 кабаттуу имарат салынып, жалпысынан 650 квадрат түзөт, 2 кабаттуу имарат. Бүгүнкү күндө өзү курамга бардык шарттар түзүлүп, интернет киргизилип, жаңы техникалар киргизилди, компьютерлар, мебелдер, жаңы имарат салынды бүгүнкү күндө. Бар шарттар түзүлдү. Имарат Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги тарабынан каржыланып бүткөрүлгөн. Буга чейин облус аймагында, мындан башка дагы район шаарларда ички иштер бөлүмдөрү жаңы салынып берилген. 2024 жылы 100 ушундай имарат салынды. 100 имарат салынды. Андан сырткары быйылкы жылдагы бир топ имараттар салынышы күтүлүүдө. Ушу 100 имараттын ичинде бүгүн биз сиздердер көргөндөй, шаардык милиция бөлүмүнө ушул имарат салынып берилди. Бул республика бюджеттен каралган, ички иштер министрлигинен каралган бюджеттен 64 миллионго имарат салынып берилди. Соңку кездерде милиция кызматкерлерине шарттын жакшырышы байкалганын ардагерлер дагы баса белгилешет. Күч түзүмдөр үчүн жаңы имараттар менен катар жаңы унаалар дагы берилүүдө. Бардык шарттар азыр Кудай кааласа биздин кызматкерлерге түзүлүп атат. Биздин башчылар тараптан бул жакка аябай каралып, көндүрүлүп атат. Автоунаалар берилип атат. Кийим кече дегендер бардыгы азыр камсыз болуп атат. Мына жакында эле биз надбавка деп коет, биздин кызматкерлерге дагы зарплатасына акча кошулду. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунун аймагында милиция кызматкерлеринин иштөөсүн жакшыртуу максатында жалпысынан 3 жаңы имарат курулуп, ачылуу аземи орун алды. Алар Сузак райондук ички иштер бөлүмү жана дал ушул Каракөл шаардык ички иштер бөлүмү. Ошондой эле милиция кызматкерлеринин балдары үчүн бала бакча дагы ишке түшкөн. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Каракөл шаары.